Эми апы ачуунун дагы кандай плюстары бар, акча тарабынан да көрсөтүп кетсек. Мисалы үчүн сиз офистин ээсисиз, ал эми сиздин таанышыңыз айталы Айгүл болобу же Жазгүл болобу, лидер, директор дейли. Анын сизге тиешеси жок дейли. Ал мисалы үчүн сиздин наставнигиңиздин директору болсун дейли, же болбосо башка эле сиз таанып алган башка бир директор дейли. Ошол группасы сиздин апыңыздан товар алып атат дейли. Ошону элестетели, сизге кандай пайдасы бар мунун. Директордун группасы мына айталы 3000 балл жасап атат. 3000 балл дегенде бул 300 000 сомдон 350 000 сомго чейин, же болбосо 400 000 сомго чейинки сумманы түзөт. Эми биз ушуну эсептеп кетели, сизге канча акча түшөт, ал эми ага канча түшөт. Анын директору эгерде сиздин апыңыздан товар алчу болсо, ага кандай акча түшөт, сизге кандай акча түшөт көрөлү. Сизге ал 300 000 сом оборот жасады дейли, сизге мисалы үчүн представительство деген статуста болсоңуз, сизге 15% түшөт. Ал эми ал директор болсо, мына үстүндөгү директорго болсо, мына 3000 балл жасаган үчүн ошол апыда 64 сомдон көбөйткөндө 5%га көбөйтөбүз, 9600 сом түштү. Ошондо 5400 сомго көбүрөөк сизге акча түшүп атат. Апы жетекчиси катары. Сизге эгерде сиз 4%да жүргөн болсоңуз, сиз эгерде ЦОК деген статуста жүргөн болсоңуз, анда сизге 12 000 сом түшөт экен. Ал эми директоруна болсо, мына эгер директордун астындагы директор болсо, анда бир гана пайыз түшөт. Бул 1920 сомду түзөт. Ал эми 300 000 сом эмес айталы, 350 000 сом оборот болсо, мисалы үчүн ошону 21 күнгө бөлөлү жана 30 күнгө көбөйтөлү. Анткени дегенде, мына биз 21 күндөгү оборотду айтсак директор. Ал директор болсо сиздин апыңыздан 21 күн бою эмес, 30 күн бою товар алат. Ошол себептен биз мына 21 күндө алган оборотту биз 30 күнгө которуп атабыз. Мына 3000 баллы 30 күнгө эсептегенде канча болот экен? Демек бул 500 000 сомду түзөт экен. Эгерде сиздин апыңыздан кандайдыр бир күчтүү директор группасы менен сиздин апыңыздан товар алып турчу болсо, мына сизге айына 500 000 сом оборот жасап берип турат экен. 500 000 сомдон сизге 5% түшкөндө 25 000 сом акча түшүп атат. Ал эми 400 000 сом оборот жасаганда, мына бир айда 571 000 сом оборот түзүп атат. Бул болсо мына сизге 28 500 сом акча алып келет. Ал эми анын директоруна болсо, мына 21 күнгө бөлүп туруп 30 күнгө көбөйткөндө бул 13 000 сом акчаны түзүп атат. Ал эми директору экинчи линиядагы директор болсо, анда 2742 сомду түзүп атат. Ошол себептен кандайдыр бир директорго сиз арызданчы болсоңуз, дайым эсиңизде болсун, ал директорго караганда сизге акча ошол обороттон көбүрөөк түшөт. Ошол себептен кээ бир директорлорго возвратка бер, андай мындай деп урушуп отурбастан, кээде майда чүйдө болсо алардын акча алып отурбай эле көз жумуп өзүңүздүн возвратыңызга кошуп түнөтүп берсеңиз да болот экен. Анткени ал адам ошондо сиздин офисиңизден, сиздин апыңыздан товар алганы кызыктар болуп, дагы оборот жасаганы кызыктар болот. Эгерде сиз кааласаңыз, бул албетте бул сиздин чечимиңиз болот. Ошол эле учурда ал директор сизге даяр келдат, анын группасы даяр келдат. Сиз анын группасы менен иштеп отурган жоксуз, анын группасы менен көптөгөн сабактар, жолугушууларды өзүнүн директору өтүп атат. Ошончо сабак өткөрүп, ошончо аны өстүрүп отуруп, мына сизге караганда аз пайда көрүп атат. Демек, сиз үчүн апы иштетүү чоң плюстарды алып келет экен. Бирок сиз жакшы элдерге мамиле кылып, көптөгөн кардарларды, көптөгөн адамдарды сиздин офисиңиз, сиздин апыңыз аркылуу тейленгени, сиздин офисиңиз аркылуу товарын алып кеткени, эгерде сиз аларды кызыктырчу болсоңуз, сизге гана пайдасы түшөт экен. Албетте бул директорлор менен башка директорлор менен иштешүү, тең шериктештик деп койсок да болот. Алардын адамдары жакшы, товарларды жакшы алып кетип, маанайы жакшы болуп, фабрика көңүлү жакшы болуп, жана фабрика болгон мамилеси жакшы болгон сайын сизге да жакшы, сиздин офисиңизден келип алып кетип турушат, сиздин офисиңиз аркылуу оборот жасап турушат. Алар канчалык көп оборот жасаган сайын сизге да ошончолук көп акча түшөт. Ошол себептен сиз директорлор менен шериктеш болуп иштегениңиз да жакшы болот экен. Апылардын өзүнүн категориялары бар, ошолор боюнча таанышып кетсек эми. Биринчи категориясы бул представительство. Бул 5% берилет экен. Представительство бул эң жогорку деңгээлдеги өкүлчүлүк. Экинчи категория, демек бул представительстводон төмөн турган тепкич бул апыда ЦОК, Центр обслуживания консультантов. Мындай апылар үчүн компания оборот үчүн 4% төлөп берет экен. Бул категорияларды директорду жапкан адам гана ача алат. Же болбосо сиз директор боло элек болсоңуз, азырынча сиздин директоруңуз өзүнүн атын ачып бере алат. Анан сиз келечекте директор болгондо сиздин атыңызга которуп бере алат. Эгерде кааласаңыз. Ал эми жок, мен өзүм атымда гана болсун десеңиз, анда сиз директор боло элек болчу болсоңуз, мисалы үчүн 1000 балл же 1,5 балл жасап аткан болсоңуз, өзгөчө 1,5 баллдан баштап мына ПВП, пункт выдачи продукцияны ачсаңыз болот. Бул типтеги апыларга компания 3% төлөп берет экен. Бирок ушул 3 категорияны ачканыңызда сиз башка адамдардын группасында тейлөөгө милдеттүүсүз. Представительство дегенге көбүрөөк талап болот, жана ЦОК дегенге көбүрөөк талап болот. Ал эми пункт выдачи продукцияга талап азыраак болот. Мисалы үчүн представительствону ачуу үчүн сиз жок дегенде 30 квадраттан жогорку
помещение бөлмөнү алышыңыз керек болот. Ал эми соктун учурунда сиз 30 квадраттан төмөн помещение алсаңыз боло берет. Жана представительствонун учурунда товар берүүчү жер, ошондой эле соктун учурунда товар берүүчү жер табак өтүүчү жерден башка бөлөк өзүнчө туруу керек. Ошол шарттар бар, муну барып билип түшүнүп каласыз. Эми элестетиңиз, мына сиздин оборотуңуз, сиздин офисиңиз сизге айына 200 000 сом оборот берип атат. Сиз 4% мына экинчи категорияда жүрөсүз, сизге 8 000 сом акча түшөт экен. Ал эми 500 000 сом оборот жасаганыңызда сизге мына 20 000 сом оборот түшөт экен. Демек 20 000 сомду сиздин арендага дагы чыгарсаңыз болот, ошондой эле операторго дагы чыгарсаңыз болот экен. Ал эми сиздин апыңыз миллионду түзгөндө мына сиз уже 4% эмес, албетте сиз представительствого өткөн болосуз, жана 5% түшүп турат. Бул мына сизге 50 000 сом акча алып келип турат экен. 4-нчү категориядагы АП бул агент. Агент деген статуста бул өзүңүздүн группаңыз үчүн гана ачып алсаңыз болот, бирок проценти өтө төмөн 0,15% гана төлөйт экен оборотуңуз үчүн. Эми элестетиңиз, 100 000 сом оборотуңуз үчүн ошондо сизге өтө аз акча төлөп берет экен. 150 сом ушундай болуп калат экен. Үйүңүздү ачып алсаңыз да боло берет, буга талап почти жок, эч кандай талап жок. Бирок товар бир жумада бир эле жолу келет. Бул өзгөчө алыскы региондордо, алыскы шаарларда жашаган адамдар үчүн жакшы, жок дегенде жоктон көрө жогору деген вариант. Же болбосо башка апалар жакшы тейлебесе, өзүңүздүн группаңызды сактап калуу үчүн мына агент статусундагы офисиңизди ачсаңыз да болот экен, өзүңүздүн группаңыз үчүн. Эгерде сиздин группаңыз ошол офиске, ошол бөлмөгө жакын жерде жайгашкан болсо албетте. Көпчүлүк талаптар жок, интернет болсо болду негизгиси, жана алыскы региондорго ачсаңыз жакшы вариант экен. Эми сиз офис же АП ачканыңызда сизди кандай иштер күтүп турат, ушул жөнүндө да сүйлөшүп кетсек. Сиздин биринчи эле эң негизги ишиңиз бул товарды күтүп жана тосуп алуу. Биздин Фаберик компаниясы транспорт компаниясы менен келишим түзүшөт, жана транспорт компаниясы сиздин офисиңизге жана башка офистерге, башка апыларга товарды жеткирип берет. Эми көптөгөн офистерге бир убакта жеткиргендиктен бул товарлар ар кандай убакта келиши мүмкүн. Кээ бир учурда ал товарлар түнү да келиши мүмкүн. Өзгөчө сиз орто жолдо шаарларда жашачу болсоңуз, мына кээ бир апылар бар, көп жылдан бери мына эртең менен саат 5-те же эртең менен саат 3-тө же 2-де туруп товарды тосуп алып, анан товарды офисине киргизип коюп, анан кийин кетишет. Ай, мен андай түнү бою уктабай кыйналдым, мен деген ушундаймын, тигиндеймин десеңиз болбойт. Андай талаптарыңызды компанияга айтпаңыз, анткени дегенде логистика ушундай түзүлгөн, бир сиз үчүн атайын бир машина келбейт эч убакта. Албетте көптөгөн офистер, көптөгөн апылар үчүн бир машина салып алып, шаарма-шаар кыдырып, же шаардын ичинде точкама-точка кыдырып, товарларды таштап келишет. Ошол себептен алар эч убакта бир сиз үчүн ошол шаарда жатып калып, же сиздин точкаңызда жатып калып, анан кийин башка шаарга барып берип отурбайт. Анткени антсе, анда башка шаардагы точкаларда көп убакыт бою күтүп калып, алар да түнгө калып кетишет. Жана кардарлар нааразы болот. Ошол себептен жолдо кайсы жерге, кайсы убакка туура келсе, ошол убакта бериш керек болот. Сиз да ошол маалда алышыңыз керек болот. Ошол маалда сиз өзүңүз келе албасаңыз, кимди ишке саласыз, кимди суранасыз, бул сиздин проблемаңыз болот. Бардык эле бизнестерде ушундай. Ишенбесеңиз, мына базар бизнесин кылгандардан, продукты тамак аш менен иштегендерди көрсөңүз, алар мисалы үчүн эртең менен эрте кабыл алып аткан болот товарларды, кечкурун кабыл алып аткан болот. Анткени базарга көптөгөн машиналардын кириши өтө кыйын. Мен мисалы үчүн товар темасында иштеп жүрүп, ошондой учурларды көп эле көргөм. Эртең менен эрте келип товар кабыл алышат. Овощиде иштегендер дагы, мисалы үчүн жумасына 3 жолу ушинтип кабыл алат. Ал эми овощиде иштеген жана башка базарда иштегендер күн ошентип товар кабыл алышат. Сиз дагы ошого даяр болушуңуз керек болот. Эми чыдаган иштейт демекчи. Кийинки ишиңиз товарды текшерип, кошуп салып чыгуу. Товарлар келгенде кээ бир региондорго консолидированный заказ деп коет. Консолидированный деген коробкада эле келет, жана көптөгөн накладнойлор келет. Ошол накладнойлорду алып алып, көптөгөн бир жерде турган коробканы алып алып, терип, кодуна жараша пакеттерге салып өлүп чыгыш керек болот. Ал эми консолидированный эмес, адресный деп коет. Адресин салынган болсо, кээ бир шаарларда адресин салынат. Кээ бир шаарларда консолидированный. Адресин салган учурда сиз ошол товарларды бул onu пакетте салынып турат, накладнойну алып текшерип коюшуңуз керек болот. Жана спецупаковка деген болот. Спецупаковкада бул косметика менен бирге, шампуньдар менен бирге кармаса болбойт деген көбүнчө косметика для домалар өзүнчө келет. Кир жуугуч порошоктор, идиш жуугуч каражаттар, уборка кылган керектелүүчү каражаттардын баары өзүнчө спецупаковкада келет. Ошонун баарын сиз коробкаларга мына накладной менен пакет турган жерге карап, кодуна жараша салып, толуктап чыгышыңыз керек болот. Жана өзүңүз жаныңыздан албетте катуу, чоң, бышык, калың пакеттерди алып коюшуңуз керек болот. Ошол пакеттерге салып коюшуңуз керек болот, эгерде заказдар көп суммада болсо жана оор болсо. Мен дайым ушундай пакеттерди алып турам. Айына жок дегенде 1000 сомго ушундай канцелярский ар кандай чыгачалар кетип турат. Возвраттарды оформить кылуу жана жөнөтүү.
сиздин ишиңиз. Мына возвраттар келди, товар келди, консультант албай койду, же номерин албай койду, же телефон албай койду, же болбосо ала албайм деди, же акчам жетпейт деди. Сиз ошол товарды возврат кылышыңыз керек болот. Бул сизге кошумча чыгышууларды алып келиши мүмкүн. Өзгөчө сиз региондордо жашачу болсоңуз, региондордо ачкан болсоңуз, чоң шаарларда компаниянын машинасы алып кетсе, ал эми четки региондордо болсо алып кетпейт. Сиз өзүңүздүн жаныңыздан таксиге төлөп бишекке возвраттарды жөнөтүшүңүз керек болот. Албетте кээ бирлер ошол акчаны беришет кайра возвратка, кээ бир консультанттар бербейт. Буга даяр болушуңуз керек болот. Кээ бир директорлор макул деп түшүнүп төлөгөнү жардам берет, кээ бирлер жардам бербейт. Айла жок, алар менен урушсаңыз, алар эртең заказ жазбай коет дагы, сиздин апыңызга оборот түшүп кетет. Айла жок, биз көпчүлүк учурда ошого барабыз. Айла жок, башкалардын возвратын кааласак да каалабасак да жөнөтөбүз. Убагында жөнөтпөсөк, базабыз жабык болуп, заказ жаза албай калабыз дагы, акчадан уткурабыз. Ошого да даяр болушуңуз керек болот. Анан возвраттар өтө көп болуп кетчү болсо, возвраттар ашыкча болуп кетчү болсо, анда компания тарабынан кичине сумма болсо дагы штрафтар бар. Мисалы үчүн обороттун 10% чейин возврат болсо, анда сизге штраф жок. Мисалы үчүн айталы, сиз айына 200 000 сом оборот жасап аткан болсоңуз, сиздин возвратыңыз 20 000 сомду түзсө, анда штраф жок. 10%-на көрдүңүз, э? Ал эми сиздин возвраттарыңыз 30 000 же 40 000 түзсө, 30 000 минус 20 000 деп кемитет, ошол калган 10 000 сомго сиздин категорияңызга жараша процентке штраф салынат. Мисалы үчүн сиз экинчи категорияда офис апы иштетсеңиз, жана сиз 4% алчу болсоңуз, өзүңүздүн оборотуңуз үчүн, анда штрафты дагы 4%га көбөйтөт. Натыйжасында мына 400 сом болот. Ал эми 40 000 сом болсо, мисалы үчүн калган 20 000 сомду көбөйтөбүз 4%га. Натыйжасында 800 сомду түзөт. Мына 800 сом штраф төлөп калат экенсиз. Эгерде возвраттар көп болуп кетчү болсо, андай көп болбосо, албетте, андай көп болбогон учурлар деле болот, апыларды ар кандай. Жакшы убагында контролдоп тургандардыкы аз болот. Убагында чалып, кабар алып тургандардыкы. Недостача брактарды оформить кылышыңыз керек болот. Мисалы үчүн сиз товарды өткөрдүңүз, салып бердиңиз, бирок ал консультант текшерип, товарын текшерип, ал товар чыкпай калса, мисалы үчүн сиз излишкадан карайсыз, ошол жерде да чыкпай калган болсо, демек же компания салбай калды, же сиз башка бирөөгө ашыгы менен же туура эмес товар салып салдыңыз. Ошол учурда сиз өзүңүз текшерип көрүшүңүз керек болот, жана компанияга кабар алып, мына ушундай недостача чыкты деп оформить этишиңиз керек болот. Алар видеодон текшерет салганда, эгерде видеодо чыккан болсо, демек сизге салды, сиз башка бирөөгө салып салдыңыз, же болбосо жоготтуңуз, же болбосо урундук болду апыңызда. Андай учурда сиз өзүңүздүн жаныңыздан төлөп кардар алып бересиз. Бул сиздин күнөөңүз, бул кардардын күнөөсү эмес. Ал эми эгерде компания күнөө болгон болсо, компания салбай калган болсо, сизге салып берүүгө милдеттүү. Ошолорду да алып, кардарга алып берүү дагы сиздин милдетиңиз. Ошондой эле брактар чыга тарганда шампунь бузулуп калат, жана башка буларды да оформить этип компания жөнөтүшүңүз керек болот, жана ошону алмаштырып беришиңиз керек болот. Өзүңүздөн жаныңыздан ошол чыгышуулар чыгып калса, төлөп туруш керек болот. Базаны ачык кармоо дагы бул сиздин кийинки милдетиңиз, кийинки ишиңиз. База деген бул сизге адамдар заказ жазчу кичинекей кабинет. Ошол кабинет ачык болсо, эгер блокко түшпөгөн болсо, көптөгөн адамдар заказ жазышат, жана сиздин оборотуңузду бул чоңойтат. Ал эми база жабылып калган болсо, эч ким заказ жаза албай калат да, сизге оборотуңузга зыян алып келет бул. База жабылып калбаш үчүн сиз дайым консультанттарды өз убагында алып кетүүсүн эстетип туруш керек болот, жана дайым текшерип, өз убагында суроо келип калбадыбы товардын карап турушуңуз керек болот. Бул көбүнчө 10 күндү, 1 жумадан 10 күнгө чейин түзөт. Товар келген күндөн баштап 1 жумадан 10 күнгө чейин сиз карап жөнөтүшүңүз керек болот, возвратка оформить этип, бишекке жөнөтүп беришиңиз керек болот. Эгерде кечигип кетчү болсоңуз, анда базаңыз блокко түшөт дагы, сиздин адамдарыңыз көптөгөн ушул офистен товар алам дегендер заказ жаза албай калат. Ошол себептен базаны ачык кармап, убагында текшерип турушуңуз керек болот, жана товардын да 1 күндө жетпешин эске алып, 2 күн, 3 күндө эске алып, ошого таксиге же компаниянын машинасы аркылуу возвраттарды жөнөтүп турушуңуз керек болот, жана көзөмөлгө салып турушуңуз керек болот. База жабык болгондо ар бир күнүңүз үчүн жоготуу болот, анткени адамдар башка апыдан заказ берип коюшат, демек сизге бул жоготуу алып келет. Сиз оборотуңуз жетпей калышы мүмкүн, жана оборотуңуз аз болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен биздин операторлор дайым базаны убагында карап турган аракет кылышат. Заказ жазган күндөрү, мисалы үчүн 10 000ден 30 000 сомго чейин заказдар болушу мүмкүн. Ошону элестетиңиз, эми 20 000ды түзсө, орточо 5%га көбөйткөндө 1000 сом. Бир эле күн сиз мисалы үчүн базаңыз жабык туруп калса, 1000 сомго же 500 сомго уткурушуңуз мүмкүн. Ошол себептен кээ бир учурда таксиге акчаны аябай дароо эртерээк жөнөтүп койгондо туура болоптур.